Бүгүнкү жыйын боюнча кандай талаптар менен келишти элдер? Анан эмне жыйынтык менен? 14-17 сентябрь болгон чек ара чыр чатактын негизинде бүгүнкү күндө чек арага жакын жайгашкан айылдардын тургундары азыр Кадамжай районунда жана Баткен районунда, Баткен шаарында, мектептерде кээ бирөөлөрү ушул жарандардын үйлөрүндө жашап жатат. Мына 2 күндөн бери ушул жарандар обол администрацияга келип туруп мени менен жолугушуу өткөрдү. Бир канча талаптарды коюп жатат. Бул биринчиден дагы чек арадагы чыр чатакты аягына чейин токтотуу, тынчтыкты сактап калуу маселеси боюнча, экинчиден ушул калыбына келтирүү иштерди тезирээк жүргүзүү боюнча, үчүнчү ушул жаракат алган адамдарга жардам берүү жана үйлөрү толугу менен жараксыз болгон үйлөрдү тезирээк куруп, ошол убакытта кайсыл жерлерде жашап турабыз деген бүгүнкү күндө талаптар менен келишти. Мен тиешелүү жоопторду бердим. Азыр бул боюнча жумуштарды биз жүргүзүп жатабыз. Биринчиден ушул 14-17 сентябрдагы болгон чыр чатакта кийин биз тез аранын ичинде эле мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүлүп, ошол комиссия калыбына келтирүү жумуштарды азыр айыл-айылдарда активдүү баштады. Ошол комиссиянын зыяндарды канча зыян келтиргенин саноо боюнча алдын ала бүгүнкү күндө 618 үй толук жалпысынан талкаланды. Анын ичинен 453 үйдү кайра куруп ремонттоо өткөрсө болот жана 165ти значит капиталдык ремонтторду жүргүзүш керек экен. Ошол боюнча азыркы күндө райондорго жана мен ушул мекеменин башчыларына тапшырма койдум. Ар бир үй бүлө кайсыл жерде жашаш керек үйлөрдү куруп аягына чыккы чайын ошо менен бирге кандай биз жардамдарды көрсөтүшүбүз керек экен. Балдар кайсыл жерлерде окуп туруш керек ушул убакта үйлөрдү куруп бүткүчө ушул маселелер боюнча мен жыйын өткөрдүм, тапшырманы баарына койдук. Буюрса бул эл менен бирдикте сүйлөшүп убактылуу биз аларга үйлөрдү берип даярдап беребиз. Ал жерде жашап турат. Бүгүн эле мен ушул мектептердин директорлоруна тапшырма бердирдим. Кайсыл мектепке ушул жаракат алган же болбойбу ушул мекеменин башчыларына тапшырма койдум. Ар бир үй бүлө кайсыл жерде жашаш керек үйлөрдү куруп аягына чыккы чайын ошо менен бирге кандай биз жардамдарды көрсөтүшүбүз керек экен. Балдар кайсыл жерлерде окуп туруш керек ушул убакта үйлөрдү куруп бүткүчө ушул маселелер боюнча мен жыйын өткөрдүм, тапшырманы баарына койдук. Буюрса бул эл менен бирдикте сүйлөшүп убактылуу биз аларга үйлөрдү берип даярдап беребиз. Ал жерде жашап турат. Бүгүн эле мен ушул мектептердин директорлоруна тапшырма бердирдим. Кайсыл мектепке ушул жаракат алган же болбосо ошол чек арага жакын жайгашкан айылдардан ата энелер балдары менен барат, эч кандай маселеси жок мектепке орнотуу боюнча ушундай маселелерди азыр карап чыгып тапшырмалар берилди. Айтсаңыз, мына ошо калыбына келтирүү иштеринде жанагы үйлөрдү кайрадан куруу акча каражаты канча чыгымдалат, кайсыл жактан жумшалып атат? Булак кайсыл жактан? Кайра калыбына келтирүү жумуштары боюнча азыр атайын мамлекеттен көрдүңүздөр, башкармалыктардын башчылары келген. Бул боюнча азыр иштешип, кандай долбоордо үйлөрдү салышат, булардын баары айылдарга барып көрсөтүштү. Ошол жердеги айылдарда жашагандар үйлөрү жабыр тарткандардын баары макулдуулугун беришти. Ошондой үйлөрдү салса болот, бул бизди канааттандырат деп. Азыр бул боюнча иштөө жүргүзүлүп баштады. Бирок жалпысынан канча сумма бул чыгат, бүгүнкү күндө алдын ала мындай конкреттүү сумманы биз айта албай атабыз, эсептөө уланып жатат. Анан протокол боюнча келген элдин да талаптары ушундай болду да. Ошо протокол боюнча дагы токтоло кетсеңиз. Протокол боюнча бул боюнча тиешелүү мамлекеттин органдары келе жатат. Азыр элдер менен жолугушуп, бүт толук маалымат бере турган болушту.